В общем, туғандар, Америкада соғыш Иранда башталғандан бері Израиль, американская, иранская деп айтабызбы. Бұл Америкада біз маанайларыбыз башкача. Мурункудай пландарды түзбей калдык. Мурун кандай болсок, мисалы андай болбой калды да, эл арасында маанай чөктү кадимкидей. Бир гана биз иммигранттар эмес, бул Американын өздөрүнүн граждандарынын арасы. Ассаламу алейкум, менин катталуучуларым, мени жоготуп алдыңарбы? Жоголуп кетти деп атасыңарбы? Эмне болду деп. Орозо тутуп эле ошо менен алек болуп эле. Суук болду күн биякта Америкада, именно биздин Иллинойс штатында, биз турган аймакта. Ана Шаваль айынын сразу эле айттан кийин 2 күндөн кийин сразу эле Шаваль айынын 6 күн орозосун туттук. Ошол 6 күн 360 күнгө барабар дейт го, 1 жыл орозо тутканга барабар деп. Эми жыл деле ошентип кармайбыз, жолдошум экөөбүз алхамдулилlah кармап алдык. Ошол азыр эми мына апрель айда кирип келди. Күн жылымыш этип атат, бирок күн аябай мындай жарык тийип бербей атат да, Кудайга шүгүр. Ошол. Менин гүлдөрүм эмне болуп атат десеңер, кышты өткөрдүк. Мына бул барбайып, бул жакшы өсүп берди. Барбагым менин чыгып атат жаңы. Бул болсо мына минтип гүлдөп атат. Гүлү дагы бир кызык экен. Мунун жалбырак келатат. Бул болсо мына жакшынакай чоңоюп берди кыш бою. Что-то морекил. Эмне болуп атат? Мону деген момундай өйдө карата байлаш керек экен. Мунучу өйдө өсө турган гүл экен, бул деле өсүп атат. Жаңы жалбырак келатат биякта оролуп. Монун болсо мына сонун гүл чыгарат экен бул, мына сонун гүл чыгып атат. Мына бундары жалбырактары минтип атат. Билбейм. Аябай деле жакшы эле карап аткам. Эмне болуп кетти билбейм. Муну шашпай кескирейм го буюрса. Бул гүлдөрүм болсо эмне болуп жатыр? Жакшы эле өсүп атат. Бул негизи мынчалык узун өспөш керек экен. Ошол өткөндө бир кайным келип, "Ой, тажеңе, сиздин бул гүлүңүз үйүңүздү аябай жактырып аткан окшойт. Бул кыска эле өсө турган гүл" дейт. Жаңы выведенный цветок дейт го муну. Бул мына жыртык гүл, билбейм эмне болуп атат. Бул традисканцам жакшы өсүп атат, бурса алхамдулилlah. Гүлдү байгыны бир ошо Америкада жүргөн бир кошунам алып келиптир. Кошуна келин Кыргызстанда чогуу жашаган бир жерде айтка чайга чакырсам ушуну көтөрүп келиптир. Сонун гүл экен. Турбадай болуп. Биякта гүлдөрүм муну болсо менде байлап койдум. Байлап койсом кандай өсөр экен деп. Ошол терезедеги гүлдөрүм гераним гүлдөбөй атат. Почему? Потому что мен туура эмес мону кеспей койдум да, кесиш керек болчу. Кесиш керек го. Антип гүлдөбөй атат. Бирок гүл деле чыгып келатат окшойт мояктан деле. Булар мындай чоңоюп келатат, болду. Былтыр деген эмеде ноябрда отургузбадым беле тюльпандарды, весенний цветокторумду. Ой, коёндор менен кармаштым го, бир коён келип жеп кетип, ошо менен кармашып, үркүтүп, чокутуп иши кылып, анча-мынча өстүрдүм. Азыр ошо гүлдөрүм кошотуп келейин, тышка чыгып. Тышка чыгалы. Погода кандай? Погода суук. Мына туугандар. Погода суук, ай. Мына гүлдөр. Эмне эле мунун атын азыр жазып койгом. Мага эмне болду? Ой, айланайын. Моюм болуп сынып калды, айланайын. Оор болот турбайбы? Бирөө басып кеткен сыяктуу. Сынып калыптыр мына. Койку, бул эмнеси? Мына аморик эле монтип жеп салды, көрдүңөрбү? Могу эме болчу баягыда. Азыр жазып койгом. Атын унутуп калдым. Ошо гүлдү. Мына бүт мояктын баарын жеп салды мына. Коён. Балекет жеги мына бүт. Ошо даамды окшойт, ошол гүлдүн чыкканда эле жеп салды тигине. Ана мына морекил.
Ентеп жакшынакай бул гүлдөп атат. Бул негизи бийик эле болуш керек беле, билбейм. Ушулар отурушуп койдум эле, ушундай ар кандай цвети ачылып атат. Мына карабайсыңар мынтип сынып калганын. Бир кызык гүл экен бул. Мына мунум ачылып келатат. Бул гүл болсо ачылып келатат. Ана. И анан мына бул гиацинт билем деле, азыр жазып коем мунун атын. Мына бул жерде да бар, мына бул жерде бар. Мына бул тюльпандын түрлөрү. Мына карагылачы, момтип жеп кеткен. Мына болбой эле байкушум десе чоңоюп атат. Оны орто жагына мына чыгып атат. Мына тюльпандын баштары буюрса бул деле бир 10 күндүн ичинде эметет окшойт. Морекини жакында жеп кеткен окшойт. Айланайын. Жанды коебу я бул? Ай моуну да жакында жеп кетиптир мына моуну, ай. Моуну да жеп кетиптир, ай. Карачы мына. Кой койгун я. Муну эмне кылам я? Карагачы мына момтип бутон болуп байлап калган эмелеримди. Карачы мына. Мына болбой эле мына момтип өстү баягы куштарым десе, мына кичинекейинде эле жеп. Мына карагылачы момтип. Билбейм мен эмне кыларын билбей калдым. Эмне деген мээнет, Эмне деген мээнет. Ушинтип эле ичиң күйөт да. Астетякты кичине тарсылдатып көрөйүнчү тигил кусттун аркасында, астында болчу эле. Монун астында жүрчү да. Өткөндө чочулаткан болчумун. Качканда бир кайра келген окшойт. Ушул жакта жашайт. Балекет жегир десе. Кайсагында жүрөт. Азап болду, Моулардыкына качып кетти экен. Билбейм иши кылып. Ай, таң көрө. Дагы канчасын жер экен. Жесе жей берсинчи, мен эмне кылайын эми. Ушуга да капа болуп ооруп калмак болдум. Сонун болуп, кып-кызыл болуп, маяктын баары сонун, ар кандай кызыл эмес, ар кандай түрдүү эмелерди алып отургузгам да, тюльпандарды. Жеп кеткеним, карабайсыңарбы? Башын жеп кетиптир. Маяк жактан да ургулап көрөйүнчү. Балекет жегир. Тигине желим огуз жүрөт, тигине. Качкан турбай бияка. Мына жүрөт. Тетигинде качты, тигине. Сини. Мына жеген турбайбы мына? Жептир да. Мына ушул мына бекеринен кубалаган жокмун да, көрдүңөрбү? Мына менден качыптыр. Мен жана гүлгө келгенде бул точно келип жептир да. Ошондон ары жоголуп кетсе экен. Башыңды жегир десе. Жаман жеңге тийди да. Отургузуп койгон эмени башын жеп кеткенин карачы. Акмак десе. Мына монун башын жептир мына. Мына мунун башын жептир. Монун баарын отуруп алып жебермей экен. Мына карачы, булар уже ачылайын деп калды мына молар. Ёлки-палки. Ошо мына морекини баса коюп муну сындырган турбай көчөгөн эле сонун болчу. Мына түбүн жеп кетиптир. Ошону кошуналарым аябай таң калды го мени. Көрүп калган бул таякталып атып эмне көрбөйм, менин аркасынан колоп түшөт депчи. Эмне кылайын эми? Алар үйүнүн алдында тюльпандары жок. Эми ким билет, убагында өстүрүп көрсө керек. Алар деле ошентип коёнго жедиртип анан көңүлү калган чыгар. Мен болсо быйыл эле өстүрүп атам. Көрөбүз. Эмне кылайын эми? Бир үркүттүм эми келбес. Билбейм. Кайра эле келеби? Ой, эле башка деле чөптөр чыгып атат, жебейби? Ушу мен гүлүмө эметип калганын карасаң. Ай, жаман жеңге тиди. Действительно прям ичиң күйөт да, баягы эмне деген, мен эмне деген акчаны коротуп ошончолук жер казганымдычы суукта былтыр. В общем,
жакшы чыгып берсе болду. Эми кичине көздү кубандырып, андан ары дагы башка гүлдөрдү буйса отургузабыз. Аны жей турган болсо билбейм, такыр эле гүл отургузган адатымды коем го. Негизи гүлдү аябай жакшы көрөм. В общем, туугандар, Америкада мо согуш Иранда башталгандан бери, Израиль американская, иранская деп айтабызбы? Бул Америкада биз маанайларыбыз башкача. Мурункудай пландарды түзбөй калдык. Мурун кандай болсок, мисалы, андай болбой калды да. Эл арасында маанай чөктү. Кадимкидей бир гана биз иммигранттар эмес, бул Американын өздөрүнүн граждандарынын арасында. Кандай болот мындан кийин, кандай президентке тушуктук эме дешип капа болуп атышат да. Анан бензин кымбаттап кетти. $1, $1,5 кымбаттап кетти да. Бул аябай эле эметип ощутимый болуп атат да. Кээ-бирки тамактар кадимкидей эле кымбаттап кетти. Анткени логистика кымбаттаса, тамактын баалары да кымбаттайт да. Бирок эми бүт эле тамактар кымбаттап аткан жок. Эми Кудайга шүгүр, эми Америка өзүңөр билесиңер аябай өнүккөн өлкө да. Ал жагынан действительно өнүккөн, тамак аш көп, Кудайга шүгүр. Мисалы, башка жерден алып келбесе дагы, мисалы, Американын өзүнүн бензини эмеси бар, күйүүчү майлары. Анан булар деген жана жүгөрүдөн дагы күйүүчү май чыгарат. Эми Кудай сактасын. Көп кыргыздар кетип атат деп уктум. Америкадан грин картасы барлары дагы эми кайсыл бир убакытка барып Кыргызстанда жашап турабыз деп кетип аткандыр. Нелегал деп коет го, баягы Мексика аркылуу келгендер дагы кетип атат. Мексика аркылуу келип иштеп аткандардын көбү детеншнда жатат, жана кармалчу, убактылуу кармалуучу билбейм эми, убактылуу кармалуучу же кандай иши кылып ошол жака түрмөдө жатышат да, детеншн деп коет. Көбү кетелик, четинен кетип аткандар бар. Бул эме баш тартыпчы, эме Америкада тургандан баш тартып, депортацияга кол коюп, шарттарына Кыргызстанга кайтып аткандар бар. Бирок ошол кетпей дагы эле ошол акчасын алыш керек да, акчасын алып, акчасы дегенде баягы жол расход, ошентип кете тургандар дагы кете элек экен, түрмөдө жатат. Четинен кармалып атат, четинен угулуп атабыз го, четинен кармалып атат өзгөчө жанакы трак айдаган жигиттер. Убагында аябай ушул эмеге бал тилге келип алышты эле көбү. Көп акча карыз болуп Кыргызстандан эч нерсе таппай Кыргызстанга кайтып аткандар мындан көп. Эми кээ бир адамдар албетте таап, анча мынча табышты, таппай жүргөндөр андан көп. Бутуна тура албай кыйналып жүргөндөр мындан көп дегендей. Иши кылып эми тынччылык болсун, эң негизгиси эми аябай укмуш болуп кетпесек да, иши кылып аман бололу. Аманчылык болсун, анан ар жагын дагы көрүп жатарбыз. Эң негизгиси ыйманыбыз болсун. Бул ачкачылыктан мурун дагы баягы адамдын пейилинин бузулганы болуп жатат да бияктачы. Азыр баягы душмандардан коркпой, мисалы, коңшу өлкөлөрдөн, башка религиянын, башка диндин өкүлдөрүнөн баягы душмандык көз караш менен караган кошуна улуттардан коркпой, баягы өзүңдүн баягы улутуңдагы адамдардан коркунуч пайда болуп атат да. Кандайдыр бир коомубуз оорукчан болуп атат, адамдар кандайдыр бир ыймансыз болуп жатат азыркы учурда. Мисалы, мен лично ушинтип айтмакмын да, анткени бири-бирин алдап кеткен кыргыздар өзүбүздүн эле бир туугандардын арасында жөндөн жөн эле жылкы теппей, жылан чакпай, жөндөн жөн таарынып, уча тартпайсың, анан конокко чыгарбайсың, анан телефон чалбайсың деп таарынган туугандар аз эмес. Иши кылып президентке каршы чыккандар, бири-бирине каршы чыккандар, бири-бирин саткандар, иши кылып баягы эле акча, мансап деп эле ушунун аркасынан жүгүрүп, иши кылып ыйманыбыздан дагы калып келе жатабыз. Коомубуз оорукчан, ошо коомубуз оорукчан болбой жакшы бир нукка түшүп, бир ыймандуу жолго түшсөк,
Eч nerse korkunçtu emес болуш керек деп ойлойм. Азыр Ирандагы согуштан эмес, негизи жаныңдагы жүргөн адамдардан коркуш керек болуп калды да. Иман. Ошол үчүн туугандар, иманыбызга келип, жакшы баталардан, дуалардан кылып жашайлы. Акча кара жерге кирсин, акча табылат. Ден соолукта бололу. Давайте кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин.